Тамара Чалбаева Кара Бура районунун тургуну 5 баланын энеси, буга чейин 3 баласы үчүн ай сайын мамлекеттик жөлөк пул алып келген. Үй кожекеси социалдык келишим аркылуу Киреше булагын бекемдөөгө шарт түзүлөрүн угуп, айыл өкмөткө кайрылган. Жеринен тийиштүү кеп кеңешти алган соң керектүү кагаздарды топтоп долбоор жазган. Бүгүн колуна 100 000 сомдун тастыктамасы тийип кубанып турат. Бул каражатка мал алып келечекте аны чарбага айлантуу максаты бар. Мал мисалы бир уй алсам 2 баш болот, 2 башым 3 баш болот. 3 жылга чейин тийбесең, ошо малың мал болуп көбөйүп калганы мага жакты. Анан сүтүн сатасың, мисалы жумасына деле 1000 сом алсаң, 3 жумада 3000 сом алып атырын, жөлөгүң биякта эле чыгып атыры, торпоңуң калып атыры. Мага ушул немелер варианттары жакты. Быйыл Кара Бура районунан 212 жаран социалдык келишимге катталган. Бул күнү алардын ичинен 130 кишиге 100 000 сомдон берилүүчү сертификаттар тапшырылды. Алдыда апрель айында дагы сертификаттар тапшырылат. Эң негизгиси болсо, биз бүгүнкү күндө биздин элибиздин аң сезимин, көз карашынчы буруп атабыз да жакшы жакка. Анткени ошого чейин биздин жарандарыбыз көнүп калганда пособиянан карап элечи, ошо менен жүргөн. Тамас областына быйыл 600 үй бүлөгө 100 000 сомдон беребиз. Анын ичинде болсо 212 үй бүлө болсо Кара Бура районунан алышат. Буну уялайын деп чечтим. Ошо балдарыма сүт болуп, айран сүт берип, андан калган тышкары сүттү өткүзсөмбү деп сертификатка ээ болдум да. Шивени иштетебиз семьябыз менен, биз үйдө үй бүлөбүз менен буйруса ушуну алып, актап, будан дагы машина алып, чоңойтоюн деген ниеттер бар. Кара Бура районунан былтыр 50 үй бүлө социалдык келишим аркылуу 100 000 сомдон колдоо алган. Анын 47си мал алса, 3-ü тигүү цехин ачкан. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.